Өскөндө кеч күз, кыш жана жаз айларынын аралыгында да ушул күнөскана кургандардын саны жыл санап өсүп келет. Ал эми күнөсканалар өз ичинен күнөстүү жана туннелдүү деп дагы эки түргө бөлүнөт экен. Ал эми бул күнөсканалардан кандай киреше, кандай пайда түшөт? Бүгүнкү берүүбүздө азыркы азаматтар айтып бермекчи. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева. Саламатсыздарбы? Эртең менен обязательно эртең менен кирем, таңгама киргенде эле учурашам. Ассалому алейкум, көчөттөрүм кандайсыңар депчи. Анан неберем бар, неберем дагы келсе, не мучаете таята деп кызым баласы келип, ал дагы кирет дагы ошентип айтат да. Не мучаете таята, растите хорошо деп ал дагы өзүнүн немесин 3 жаштагы кыз ошентип айтып келет да. Анан буларды жаш балдай эле карап туруш керек экен. Баягындай сквозняк, ооруп, шамалдап, жаш бала оорugандай эле ошон үчүн назик кармап, температураны режим карап турбаса, убагында дары берип, эме кылбаса, булар да ушундай назик нерсе экен да, ооруп турат экен да. Талай Арыков Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Жаңы Арык айылында туулуп өскөн. Кесиби боюнча куруучу. Өзүнүн иши менен багбанчылыкты бирдей алып жүргөн каарманыбыз учурда 4 соток жерге 1000 түп бадыраң жана 10 чакты түп лимон өстүрүп келет. Алгач жер үйдө жашагандыгыма байланыштуу коон, дарбыз, алма алмурут айдап мөмөсүн терип жүрүп, кызыгуум башталып, 3 жылдан бери күнөскана иштетип келем дейт. Жөн отура албайт экенсиң, чыгып тияк биян карайт экенсиң, чыгып отургузуп, алардын күндө сүрөткө тартып карайм, бүчүр алабы экен депчи жазып отургузум да. Анан бүчүр алган сайын өзүнчө кызыгуу боло берет экен да. Кызыгып башталды, анан бүт баарын отургуза баштадык да. Черешни отургуздум, Европадан келген карлик көчөттөрдү отургуздум. Шабдалы, карликовый, коrodо эмне жемиш болсо, фрукт болсо ошолордун баарын отургузуп, аз-аздан кылып отургузуп, ошонун кызуу башталды дагы. Биринчи жылкы помидорум жакшы урожай алгам. Где-то бир 3,5 тонна, 2000 штук отургузуп, 3,5 тоннадай урожай алып, помидор. Биринчи жыл ошо помидор менен заниматься эттик. Анан кийин бадыраң өтө баштадык. Бадыраң дагы көрөйлү деп, жана ошо 2 жылдан бери бадыраң алып келе жатабыз. Күнөскана иштетүү белгилүү бир жерге мөмө жемиш же жер жемиш тигип сугарып коюу менен эле чектелбейт. Ары түйшүктүү, ары кызыктуу, анан да кирешелүү тармак. Аны иштетүүдө алгач топурагын туура тандап алуу кажет. Кадимки кара топуракты малдын кыгын колдонуу түшүмдүүлүктү арттырат жана жемиште табигый даамынан сырткары эч кандай кошумча даам болбойт. А эгер топуракка өсүмдүктү эрте жетилте турган кандайдыр бир химиялык дары-дармектер колдонулса, жемиш даамын өзгөртүп, кыйгыл болуп калат. Негизи күнөскана топурагын даярдоодо кара же күрөң топурак 40%, малдын чириген кыгы 30%, буудай, саман өңдүү өсүмдүк калдыктары 20% жана кум 10% түзүүсү шарт. Топуракты тандаш үчүн өзүнүн естественный бул жерде грунт кандай экен, плодородныйбы же плодородный эмеспи деп ошолорду тандап, анан лабораторияга бериш керек экен. Лабораториядан анан кийин определение кылып беришет да. Анан основной биз эми кара топурак деп мен бир 2 жылда бир топурак алмаштырам да. Буну тоо жактагы кара топурак деп алып келип, мына ряддарга грунтту алмаштырып, кара топурак отургузам да. Себеби бунун баягы эмеси плодородность немелери жакшы экен да. Өздөрүнүн касиеттерин түшүмгө бергенге, жаңы өскөнгө, жана плотность карайт экен да, жаңы жеңил плотность эме кылып, өзүнүн баягы нормалары бар дейм, ал нормаларды асысында жок. Жана бир литрде канча килограмм чыгат, өзүнүн плотностуна карап отургузат дейм. Жакшы экен. Канча убакытта бир ушинтип түбүн жумшартып турасыз бул күнөскананын ичин? Буну биринчи отургузгандан кийин көчөттү отургузуп,
уже чыккандан кийин биринчи баягы суу бергенден кийин мымдуулуу кетеликте биринчи чабык деп коебуз. Чаап жумшатып чыгабыз. Анан өзү где-то бир 2-3 жолу чаап чыгганда башка неме чыкпаш үчүн чөптөр чаап турабыз да чоңойгондон кийинчи. Отоп тазалап, что баягы мына переносчиктерде мына немелерде жок болуш үчүн неме кылып турабыз да, алып терип неме кылып турабыз. Топуракты туура тандап алган соң сиз каалаган жемишти олтургузуп коюу кажет. Бул үчүн айрым багбандар көчөттөрдү даяр сатып алышат. Аталай Арыков ар жылы урук сээп, көчөт даярдап, андан соң күнөсканага жайгаштырып келет. Аны тигүүнүн да жол жоосу бар. Эгер жер жемиштер бири-бирине жакын тигилип калса, күнөскана ичиндеги аба алмашуу жакшы жүрбөсө, азыктардын тамыр жайып, бекемделишине залалы тийбей койбойт. Талайбек, айтсаңыз, ушул күнөсканадагы бадыраңдардын аралыктары кандай болуш керек? Туурасы жана бири-бирине жайгашкан аралыктары кандай жайгашыш керек? Бадыраңдардын туура размери 80 сантиметр. Допустим экен, 80 сантиметрден отургузам мен, 80 сантиметр. Анан көчөттөрдүн аралыгы 40 сантиметрден. Что проход мындай кеңири өскөнгө, что шамал айланып киргенге, анан обслуживание карап эми иштегенге оңоюраак болуш үчүн ошондой эмесин өткөргөн. Түшүнүктүү. Бул канча көчөт отургузасыз жана көчөттөрдү кандай кылып тигесиз деген? Көчөттөрдү өзүм урук алып туруп өстүрөм. Мен урукту гавриш деп орустардын баягы семенозаческий немесинен алып, Казакстандан келет экен, ошол жактан алып отургам. Бул участогума 1000 штук отургузам да. Өзүм стаканчык отургузуп, парник кылып өстүргөндөн кийин анан кийин бияка пересадка кылып отургабыз. Азыр 1000 штук бар бул жерде. Бул 1000 даана бир сезонгабы ошондо? Бир жылда 2 сезонда, баягы жазгы жайкы деп коет, анан күзгү кышкыга депчи. Ошондо бир жылда 2 жолу отургузабыз. Мисалы бул көчөттөрдү мен августтарда отургуздум. Августтардын 20-сында урук салып, август сентябрда уже бияка отургузуп даяр болуп отургуздум да. Жазгыларым болсо где-то февраль айынан баштап семена даярдайбыз да, семена отургузуп тиги жайга чейин карайбыз да, алабыз да. Бадыраңдын түпкү мекени Индия болуп саналат. Бул жашылча адамзатына мындан 6000 жыл мурда эле белгилүү болгон. Анын дээрлик 95% суудан тургандыктан бөйрөктү тазалоого, ашказанды иштетүүгө жана ашыкча салмактан арылтууга чоң өбөлгө түзөт. Болгону сиз колдонуп жаткан бадыраң табигый таза, ар кыл илдеттер менен жабыркабаган болуусу шарт. Мындай эрежелерди бекем сактаган каарманыбыз өсүмдүктөрдү ар кандай оорулардын алдын алып дарылап келет. Дарынын аты моспулан арт экен. Системный контактный инсектицид болот да. Оору түшкөндө баягы бизде кыргызча шире деп коет го. Шире, тиля түшүп кетет экен. Анан белая крылька деп баягы переносчиктер бар экен. Көпөлөктөр, ак көпөлөк деп коет. Ошого деп ушул дарыны ооруганда колдонуп турам. Чача турган абордун ушул чачкыч. Бул дарыга кошумча дагы бул баягы тоже бул дагы дары. Экөөнү кошуп агрономдордон сурап, алар айтат ушундай дозага дегенде ушуларды кошуп чачып турам да. Өзүм колдонуп турам да. Бирок бул адамдын организмине зыяны жокпу? Организмге зыяны жок. Бул 7 күн ушуну чачкандан кийин 7 күн баягы урожай тербейбиз. Эме кылганга чейинчи 7 күндөн кийин бунун эмеси баягы зыян эмелер жок болот да. Ошондон кийин чачабыз, эме кылабыз да. Анан азыр ушул ооруп баштады. Ошого алдын ала карап туруп, ошо чачып турабыз. Майда курт басат экен, майда курт басат, ушинтип
эме кылып жууп тазалап эме кылып турабыз, чачып. Ошондо мына тля деген түшкөн немелерге келетти. Күнөскана ичи бат-баттан тазаланып тургандыктан курт, кумурска жана аарылар болбойт. Мындан улам багбандар табигый жол менен эркек өсүмдүктөрүнүн аталыгындагы чаңды ургач өсүмдүктөрдүн энелигине силкип коюп турушат. Ал эми суунун үзгүлтүксүз берилүүсү да чоң мааниге ээ. Бул үчүн багбан тамчылатып сугаруу жолун тандап алган. Ал эми суу өткөн түтүкчөлөр өсүмдүктүн сөңгөгүнөн 4 см алыс аралыкта жайгаштырылат. Мындай кадам менен дыйкан түшүмдүүлүгүн арттыра алат. Бул жерде сугар методу баягы капиллярный метод деп коет экен. Тамчылатма суу сугаруу деп коет экен. 1 тонналык бочкабыз бар. Ошо бочкага сууну берип, анан сууга керектүү заттарды кошуп беребиз. Баягы кармамид, кальций, нитрат кальция, акбар, калий, магний керектүү өзүнүн удобрениясын кошуп туруп берип турабыз. Ар бир көчөттүн алдында түтүкчө менен өзүнүн тешиктери бар. Ошонун алдынан тешикке туруп отургузганда ошого карап туруп отургузабыз да. Анан сууну кое берип беребиз. Ушу мен бир күндө 1 тонна сууну ушу минуттукка берем да өзүм. Жогорудагы шарттардын баардыгын аткаргандан кийин гана тиккен жемиш мөмөрүп баштайт. Бул жайга орнотулган кураж F1 сортундагы бадыраңдар 50-55 күндө бышып жетилет. Бадыраңдар азыкты көбүнесе жалбырактары аркылуу алышат. Аны терип алууда дагы өсүмдүккө зыяны тийбегендей үзүү кажет. Терилип алынган жер жемишти кардарлар күнөсканадан эле килограммын 50 сомдон дүңүнөн алып кетишет. Ал эми экспорттоо маселеси келечектин иши дейт багбан. Мөмөнүн өзүнүн баягы размери бар, ар бир семенада жазылган канча сантиметр деп. Жана бизде кураж деп F1 деп коет. Атаман деп аталышы бар. Где-то 12-14 сантиметр эме болушу керек экен да, чоңойгондочу. Анан үзүп атканда ушул сабагынан эме кылып үзөбүз да. Акырындапчы ошол эме кетпеш үчүнчү. Залал тийбеш үчүн. Залал тийбеш үчүн эме кылып сабагы менен берип турабыз. Эмнеге бир асты жагында мөмө жок экен да, же тазалап коесуздар атай? Буну биринчи мына 6 ярыш деп коет. Ошо 6 ярышка чейин мөмөлөрүн алып турабыз да. Буларды себеби бул тамырга күч келбеш үчүн биринчи питание тамырга үчүн ушуларды мөмөлөрүн алып турабыз да, мына тазалап турабыз. Эме кылыпчы. Анан 6-чы ярыштан кийин анан уже мөмөлөр кетет да, кете берет экен да, көтөрүлүп кете берет. Баргандан кийин анан бияка буруп коем, анан буруп кайра ылдыйга түшүп. Кайрылып өсө берет. Кайрылып өсө берет да. Жемиштердин жакшы өсүүсүнө күнөскана ичиндеги жылуулук жана нымдуулук чоң мааниге ээ. Андагы оптималдуу температура 15 градустан төмөн түшпөсү кажет. Багбан мындай натыйжага жетүү үчүн кадимки жылыткыч системасын орноштуруп алган. Жылыткыч ошол кадимкидей эле паровой печка. Ушул площадка деп атайы жасатканбыз. Тепексиз эме кылыпчы. Сурап подающий обраткасы бул жерде мотор айдап турат. Эмесин циркуляциясычы. Бул жерде градусниктер ошого карап туруп жагабыз. Ошо 50-60 градуска чыгарып, ичинде 15-16 градустан түшүрбөгөнгө аракет кылып жагабыз убактычы. Азыр ар бир 2 саатта келип көмүр салып турабыз. Эме кылып күйгөнгөчү. Азыр өчүп калыптыр. Күндүзү өзүбүз карап турабыз. Кечинде качагар келип, качагар түндүз качагар жагып турат. Кирип определенный градусник эме бар, замерить этип турам. Өзүнүн датчиги бар. Основной мына алды жагында канча градус,
ортосу канча, үстү канча. Ошо менен азыр мына киргенге 22 градус, 18 влажность экен. 22 температуранын немеси 22-23 градус экен азыркы убакта. Күнөскана биз жогоруда айтып өткөндөй эле күнөстүү жана туннелдүү деп эки түргө бөлүнөт. Сиздер көрүп жаткан туннелдүүсү. Булар ысык климаттагы аймактарга ылайыкташкан. Күнөстүүсү суук аба ырайына туруштук бергидей бир капталы дубал болот. Мындай кадамдын мааниси күндүзү ошол бышкан кыш күндүн жылуулугун өзүнө тартып алат да түнкүсүн ичине чыгарат. Ошондой эле күн сууктаган кезинде үстүн жылуулап жаап коюуга дагы ылайыкташкан. Күнөсканалардын айрымдарын пайдубалын тургузуп, андан соң арматуралардын жардамы аркылуу каркасын жасап алуу кажет. Кээ бир күнөсканалар пайдубалсыз эле жерге казык аркылуу бекемделет да үстүнөн эки катар полиэтилен жылтырагы жабылат. Мындан сырткары аба алмашып туруусу үчүн терезелердин болуусу дагы чоң мааниге ээ. Стандарттык өлчөмдөгү туурасы 9 метр, ал эми узундугу 20-25 метрге чейин жеткен күнөскананы курууга жалпысынан 60 миңден 70 миң сомго чейинки каражат сарпталат. Аны дыйкан 2 жыл ичинде эле актап алат. Бул жерде сырткы пленкасы где-то 1.18-1.20 микрон турат бул жерде азырчы. Что күн нуру да өткөнгө сырткысын ошон тартылат основной. Ичинде термос да коебуз. Ал болсо где-то 0.5-0.6 микрон да турат. Ал жылуулукту кармаш үчүн термос деп ошентип эме коебуз. Анан булар 2-3 жылда алмаштырып турам. Буну мен быйыл уже алмаштыра баштадым. Алмаштырып 2 жылга уже алмаштырылат да, бул уже өзүнүн сурогун аткарып койду окшойт. Алмаштырсаңыз кийиз же кандай башка? Анан азыр баягы кийиз менен жылуулаган баштап атат. Буюрса эмки жылкыга, кышкыга ошол кийизди үстүнө жаап, кийиз менен эме кылайын. Ал көрсө эконом берет экен. Мен биздики көмүр болуп атпайбы, көмүр жаккангачы. А бирок ал күндү өткөзбөй, мындай тоскоолдук кылбайт бекен? Жок, ал анын кечинде гана жагасың. Механизм менен чогултма кылса болот экен. Күндүзү ачып коесуң эртең менен. Кечинде күн баткандан кийин жаап коет экенсиң, как эме кылып. Түндүктөй экен да? Түндүктөй, кыргыз үйдөй болуп болот экен да. Бул уже практикада уже колдонуп атат. Бир-эки жерден көрүп келдим мен. Буюрса ошону аракет кылып атам. Өлкөдө мындай багыттагы кесип ээлерин Айыл чарба академиясында окутуп келет. А бирок кызыгуу менен деле бул ишти баштоого толук мүмкүн экендигин каарманыбыз далилдеп олтурат. Бул чакан күнөсканада түшкөн каражат бир гана багбандын үй бүлөсүн эмес, бир канча адамды жумуш менен камсыз кылып жаткан чагы. Сезон менен бир 3-4 адам иштейт. Буну карап, отоп, чаап, отургузганда чакырып 3-4 адам келип жардам берет. Акчасын төлөп сүйлөшүп. Анан от жаккан кышы күнү качегар алам. Анда зарплатасын 15 миңден төлөп иштетип беребиз. Анан агроном, жанагындай приходящий агроном деп коет. Келгенде акча төлөп, алар келип эмесин жазып, журнал бар, журналга жазып, эмне кылыш керек, эмне ооруп атат, дарыларын жазып берет, ошентип иштеп берет. Основной рабочийсыга өзүм бош убактымда жумуштан бошогондо келип карайм, анан балдарым жардам берет. Келинчегим келип эртең менен бир кирип, айланып көрүп, эме кылып турат. Ушинтип семейный бизнес да, биздин бизнесибиз пока ушул семейный бизнес. Өлкөнүн 7 дубанында жылдан жылга бул күнөсканалар жайылып келет. Ал эми бул тармакта канча мөмө жемиш жана жер жемиш өстүрүлүп жаткандыгы туурасында расмий так маалыматтар жок. Ошентсе да адистер бул тармак келечекте айыл чарба экономикасын алдыга сүйрөй турчу негизги булак болорунан дагы көптү үмүттөнүп келишет. Албетте бул максаттарга жетүүгө азыркынын азаматтары өлгө болорунан шек санабайбыз. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.